Assalamu alaikum. Ötken zamanalarda iki dost yaşaptır. Çoğuyğanda Hudayi Taalam Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytkanday nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum, biz alardın ortasındağı yaşoo tirikçiligini bölüştürüp berебиз degендей, bir bay bir dostu bay bolot, ikinci dostu kembagal bolup çoğuyur. Бирок dostu dostluğuna beken bolup bay bolsa dagы kembagal dostunu taşlap koybostan daima jardam berip, jumus sunuştap, jardam kolunu daima sunup turat. Бирок ага карабастан досунун ички дүйнөдө көрө албастыгы күчөйүп, эмдеге бунда бар экен, эмне менде жок экен деп жүрүп, күндөрдүн биринде ага душмандык кылып, байлыгынын жок болушуну каалап, бир айылында көзү курч адам болот, кимге карап суктанып койсо көзү өтүп кете турган адам болот. Бирок анын өзүнүн көрүүсү, зрениясы алсыз болот. Ошол адамга келип суранат: "Жүр" дейт, "Менин бир ада досум бар, ошол аябай бай адам, ошого бир суктанып карап койчу, ал бай болгону менен сараң" деп жамандап отуруп, "Ошого бир көз тийсинчи, байлыгы жок болсунчу" деп чогуу чыгат. Чыгып бир дөңсөдө отурат. Алыстан анын кербени өтүш керек. Анан кербен өтүп келатканын көргөндө досу тура калып туруп, көрө албас досу тура калып, тиги айтат: мына тур, келатат, карачы, көзүң тийсинчи" десе, ошол жерде тиги көзү курч адам тура калып, көзү жакшы көрбөйт да. Карап туруп: "Мен көрбөй атам го, сен көрүп койдуңбу" деп туруп караса, тигиге көзү тийип кетет да. Ошентип көрө албас досунун көрө албастыгынын кесепетинен көзү агып калган экен да. Урматтуу тууганым, бул кыскача окуя сиз менен биздин жашообузду чагылдырат. Кээ бир адамдар ошондойбуз да. Бирөөнүн болгон байлыгына ички дүйнөбүз ооруйт. Ал өсүп атса, жада калса тууганы, досу, жакыны, же болбосо анын окуучусу эле, башка нерсе эле өскөнүнө карап алып туруп ички дүйнөсүндө көрө албастык күчөйүп кеткен адамдар бар. Ошондон иншалла баардыгыбыз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү тазалайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Көрө албастык устара адамдын чачын кыргандай, адамдын жакшылыгын жок кылат. Дүйнөдө жакшы сыпатыңыз жок болот. Душмандашып отуруп, жаман сыпаттарга ээ болуп каласыз. Ахиретте сооптун баардыгын башка бирөөгө бериш керек болуп калат. Дүйнөдө сооп иш кыла албай каласыз. Ошондуктан Аллах Тааланын бөлүп берген тагдырына, рызкысына жашообузда ыраазы бололу. Байлык бердиби, берешен бололу. Байлыгыбыз жокпу, көтөрүмдүү бололу. Дайыма ахиретти алдыбызга коелу, бейишти карап туруп жашайлы. Аллахым баарыбызды кыска жашоодо чырайлуу жашап, достукта бекем болуп, тууганчылыкта бекем болуп, Аллахтын алдында чырайлуу пенде болуп жашоого мүмкүнчүлүк берсин. Дин деген эмне десе, Аллах жана махлуктар менен, жаралгандар менен туура, жакшы мамиледе болуунун атыны дин деп айтат. Жараткан менен, жаралган менен мамилебизди оңдойлу.